Элдик курултай ушул жылдын 15-декабрында Бишкек шаарында өткөрүлөт. Жарлыктын негизинде жерлерден, этностук өкүлчүлүктөрдөн жана чет өлкөлөрдөгү эмгек мигранттарынан 700 делегат шайланып келет. Бул тууралуу 7-сентябрда элдик курултайды өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин биринчи жыйынында белгилүү болду. Жыйында элдик курултайга этностук өкүлчүлүктөн делегаттарды шайлоо, чет өлкөлүк эмгек мигранттарынын ичинен делегаттарды шайлоо боюнча нускамалар, жергиликтүү жамааттардын өкүлчүлүктүү жыйындарын өткөрүү боюнча тиешелүү аймактык бөлүктөргө бөлүү чечими боюнча түшүндүрмө. Жыйындарды өткөрүү боюнча бирдиктүү протоколдордун үлгүлөрү жана иш-чаралардын планын уюштуруу комитетинин жалпы мүчөлөрүнүн добушу менен бириктирилип, ага ылайык тиешелүү тапшырмалар берилди. Милиция адам өлтүрүүгө аракет жасоо фактысынын бетин ачты. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, 7-сентябрга караган түнү саат 1:40 чамасында Жалал Абад шаарындагы эс алуу клубтарынын биринин алдында 35 жаштагы жаранды өзүнө бейтааныш 18-20 жаштагы бала денесине учтуу нерсе менен бир нече жолу сайып, денесине жараат келтирген. Ал алган жараатынан улам Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында кылмыш ишинин бети суу электе ачылган. Окуяга шектүү катары Сузак районунун Ташбулак айыл аймагынын тургуну 2004-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Улуттук банк мыйзамсыз акча алмаштырган жарандарга айып салды. Финансылык жөнгө салуучу органдан билдиришкендей, Улуттук банктын лицензиясы жок нак чет өлкөлүк валютасы менен алмаштыруу операцияларын ишке ашыргандыгы үчүн Кыргызстандын 2 жараны кармалып, 17.500 сомдон айып салынды.